Asqar Ali Rajabaliyev, Topozchu, әңгіме. Қожешкен жері мұрда ел жашаған қоныш болчу. 60-шы жылдардағы Хрущевтық ел көчірүүнүн шарданы менен андағы төптүү ел түзгө көчүрүлгөн. Бияққа машина жол жок. Куш өтө алгыс эгез тоолорду тең жаратылып аккан дарыяны бойлой ат эшек менен жүрүп отуруп 2-3 күн дегенде жетесиң. Эптеп жетип алсаң жаның тынч алып түздөгү кымкуу тызычуудан алыс сергеп каласың. Биринекин адам жолукпаса көзүңө урунганы тоолор, арча кайың, көк шибер, кулагыңды сүйүнткөн дарыянын күн-түн жаңырган шау-шуусу. 50 чакырымча келген созок капчыга ичин 2 бет зоо коолор кысмак калып куш урган тар. Кайбир жерлеринде дарыян угу араң сыйып, адамдар аска боорлорун чеге жол салышкан. Шөнсе да илгери бул жерде ата-бабасы жашап, кийин түзгө көчүп түшкөндөр алиге кожешкен десе, өмөчөктөрү үзүлүп шилекейлери чуурат. Ата жерден асыл кымбат жер барбы? Шу күндө ээн конушта 3 эле адам жашайт. Биерге салганы келген мен 4-сүмүн. Топозчу Түн такенин үйүндө отурам. Адегенде өзүм алып барган 2 адамдык чатырда түнөп жүрдүм. Түн таке аз сүйлөгөн, адамдын жүзүн карабаган, ачылып сүйлөбөгөн, ашыктай кеп кичине кара дуңгул киши. Эртең менен гана ууртуна бер чымчым жылмайы уялап, «Жакшысың ба?» деп учурашканы болбосо, ооз ачпайт кечке. Бер гана жолу кечинде чатырымдын оозуна кирип, агынан жарыла сүйлөгөнү бул болду. «Эвке, тооктун бөкөнөсүндөй чатырыңда үч бүктөлөп жатсың салгандай болосуң ба? Канча убак жүрсөң шончо күн меникинде жашай бер», деп киргизип алган үйүнө. Ушу Түн такенин күймөкүлүгүн айтпа. Оозуңа сала акыркы тиштемин анын. «Сен ич, сен же» деп турат, үстүңө түшө калып. Ушундай кезинде да сүйлөбөй, ымдап айтат. Эл аны өз атынан айтпай, Түн таке, Топозчу аке дешет. Жүктүн оор жагын өзү көтөрөт озуна. Мага күлүк атын берип, чабалын өзү мингеничи. Кез-кез кыска кайра болк-болк сестенте орой сүйлөгөнү болбосо, жарыктык бул адам айкөлдүн айкөлү. Өңү тоо шамалына торгуп, күлүп турат мээрим чачкан көздөрү. Деймин ичимден. Бу кишинин көкүрөк көөдөнү таптаза, шонусу чагылып турбайбы көздөрүнөн? Өзү айыл өкмөтүнүн топозчусу. Уак-уагы менен гүл азыгын калтасына сала жылуу кийине уктоочу кабын атына жүктөйт да, кар мөңгүлүү чокулардын астында оттоп жүргөн топоздордон кабар алганы жөнөйт. Аяктан 2-3 күндө кайтат. Кээде 3-4 семиз топозду айдап түшөт. Этке тапшырганы. Көпчүлүк убакта экөөбүз бирге өткөрөбүз жайдын кыска түндөрүн. Отун суусуна каралашам, казан assa отун жагам. 3 күндө бир балык уулайбыз, дарыя жээктериндеги эсепсиз кара суулардан. Айтор тең бөлүшөм күндөлүк тиричилик түйшүгүн. Кээде неге бу киши жалгыз жашайт? Үй бүлөсү барбы деген суроо келет башыма. Жаратына тийип алам деп өзүнөн суроодон тартынам. Тоо жаратылышы дегениң бир туруп жадырап жайнаса, бир туруп көз жашын нөшөрлөнткөн эркек келинге окшоп кетет шекилди. Карасаң мынтип августтун кап ортосунда калың кар таштап койсо болобу? Адатта кабагым кашым деп экен жарыктык кишинин өңү түнөрүп, өзүнө өзү сүйлөп, тынчы кете дүрбүсү менен эгиз тоолордун жан боорлорун улам-улам карай берип акыры уортунан шап тура минтти. «Мен топоздорду айдап түшөйүн, сен жата бер». Мынчалык узун сүйлөгөнүнө таңдана карадым жүзүн. Сүйүнүп кеттим, мындан ары сүйлөй баштаса керек деп. Ал шашыла атын токуп жолго камынды. «Мен да барам сиз менен». «Аякта түтөк бар, шүк». Кыйла туруп калганымды көрүп, 2 атты токуду. Экөөбүз арчалуу бетти аралай, чейир жолдо өр тартып барабыз. Калың түшкөн кар топоздордун издерин жашырып, кыйла убарага салды бизди. Өйдөгө көтөрүлгөн сайын аба суюлуп, кысыла баштады демим. Түн таке мингичинен түшө калып, бир тутамдай кийик отту жула сунду мага.
Чайна. Ал берген чөптү чайнап түкүргөн соң, башымдын зыңылдаганы басылып, ачыла түштү караңгылашкан көзүм. Чарыктык киши баары жакшы дегендей баш бармагын какайда көрсөтүп берип, топоз үйрү көрүнө калабы деген сымал ар тарабын элең карайды улам. Бешимге карай жете келдик, арты туюк коонун оозуна. Она топоздар! Кыйкырып жиберди. Сүйүнгөнүнөн карды малтай жиреп баскан мингичин үстөккө бостоп камчылап. Ал көрсөткөн жакка үңүлдүм. Эчтеме көрүнбөйт карга караккан көзүмө. Ызылдаган шамалдан улам сапырылган кар тозоңу көз ачырбай жүткүнөт коюн кончубузга. Жамандыкты көрбөсүн көзүң. Ончакты карыш кырырылдап, улоо оңшуп, ороп алып туруп, бер үйүр топозду. Тигилер ай тегерек тартып, кош мүйүздөрүн карышкыларга аркайта туштап, айбат көрсөтө коргонуу менен элек. Бизде камчы, кара келтектен башка колго илинер жарагыбыз жок эле. Бөрлөр эки топ болуп, эки жактан тынымсыз чабуул жасап топоздордун чебин жарып өтүп аракетинде. Бирок жүткүнө өзөнөп жулкунгандарынан майнап чыкпай, кайра артка чегинип, айланып тегерене жулунуп атышты. Топоздор жырткычтардан ушинтип коргонушат. Бу жаныбарлар өтө баласаак келишет. Өлүп берет, бирок балдарын алдырбайт жырткычтарга. Балдары көрүнбөйт го? Чептин ичинде, деп койду ал. Күлүмүш эткени менен чыдамы кете эрден ана-мына кар үстүнө ыргып түшкүдөй абалда турду. Биз учурунда келип калбаганыбызда, жаныбарлар, шашып калмак. Карышкыр деген өтө эле зайыл айбан. Аларга кантип жардам беребиз? Колубузда курал болбосо, арасына кирип баргандан башка аргабыз жок. Сестине түштүм. Тоо талаанын жеткен айбар булар. Тишине илешип калгыдай болсоң, бул аралыкта найза учундай шумшыган кашабалар кайрадан жүткүнө жулунду. Тегерек чепти жарып өтсө эле бүттү, билгенин жасайт. Чоң ары копол топоздор уттуруп коюшат мындайда. Карышкырдай ыкчам, эпчилде эмес, куулукту билбейт экен алар. Алардын куралы бычак мизиндей курч мүйүзү менен кубаттуу буттары. Сөзсө тийген жерин жара тартып, тепсе ийесин оодурат. Тик турган бойдон айбаттуу мүйүздөрүн алдыга сунатта турат. Куу кашабалар аларды ар ойго сала ырылдап, жулунган митамдана. Бирок урак устубалдай өңкөө бекем турган эмелер ар сапар октой атырылган шумпайларга туруштук берип, ичкериге балдарына жеткире койбой атты. Жалданган бир карышкыр этият болууну унутуп, чоң инектин мүйүзүнө курсагынан илинип, каны кар бетин кызыл жошого боёду. Канды көргөн жырткычтар азуулардын арсайта кутуруп кетти ого эле. Мына үйөрдөгү эң чоң карышкыр инектердин биринин мойнуна азуусун кырт жеттирип матырып алганга үлгүрдү. Инек катуу чыңыра кар чапчый жыгылып, кайра тура калып мойнун айландыра булкту. Карышкыр ого бетер чөгүшө карышып, анын мойнуна матырылган азууларын чыгаргысы жок дегиле. Кеттик! Дөнтөкке мингичине камчы ура айкырып кыйкыра кирип барды жырткычтардын арасына. Жанагы олбурлуу карышкырды көз талаштыра чып-чап жиберди эле. Канк эткен неме азууларын чыгарды инектин мойнунан. Эр кишинин кайтпастыгына шердине мен дагы жетип бардым айкаш ортосуна. Эки буттуу адам макулуктун сөлөкөтү сүрдү, айкыры-кыйкыры айбаттуу шекилде, коркууну билбеген жырткычтар үрпөйө калышты бир самга. Бирок артка чегинүүгө ниеттери жок. Ырылдап аттарга жулкунуп, баштарына камчы жегендери каңшылап, кайра эле өжөрлөнөт. Адамдарды жек көрө караса, адамдар, жолгула берден деген сыйт зардуу көз караштары. Айкырык-кыйкырык, башы көздөрүнө чап-чап тийген камчыдан шаштысы кеткен жырткычтар четтей берди бириндеп. Айкаш кызыгына кирип кеткен топозчу атынан түшө калып, мамалактардын бирине жетип, тиштей берген карышкырды басып жыгылды. Ой тоба! Коркуу дегенди билбеген неме го бул адам. Жакамды кармадым, ат үстүндө калтырап. Теге астына басып алган карышкырды тамагынан ала бууп салды да ордунан турду. Канаккан манжаларын карга жууй берип сөгүндү. Энеңди тиштеп алды колунда. Кан сарыккан манжаларын муштумкла түйүп. Жырткычтар куйруктарын түйө узап баратышат. Артына кес-кес кылчая.
О, биринчи жолу бу кишинин кабагы жарк этип шакылдай сүйлөгөнүн көрдүм. Кудайга шүгүр, убагында жатып келдик. Топоздор анамына жыгыла табалды. Денелерин титирек басып, мамалактарын кароого алды келбейт. Дүйнө бей капар мамалактар энелеринин эмчектерин соруп киришти. Карабайсыңбы? Түнтәке бакылдап сүйлөй баштады. Кеши баласындай бул айбандар. Балдарына мээрим төгүп, жалап жуктагандарын. Жарыктык топозчунун оозу кулагына жете бачактап, мамалактардын эң кичигинин башынан сылай өөп койду кулагын. Көздөрү мынча тунук. Анан чүкам. Булар деле бала да. Таза табиттүү жана өтө мээримдүү келишет. Жаз, кыш, бийик тоодо жашап, салкын жер, таза аба, чүйгүн чөп, тынч өмүр сүргөнү таасир этсе керек булардын табиятына. Энелери балдарынын үстүнө түшө жанын бергеничи. Түнтәке ырасынан агынан жарыла сүйлөп жатты токтобой. Инектер өмүр же өлүм таймашынан соң эс уштарын жия, өздөрүнө келип алдыбы, балдарын жыттагылап, килейген эмелер мамалактарын эркелетип, зор денелерин чапчаң, ойку кайкылантып ойноп кетишти. Кичинекей мамалактар болсо энелеринин жоруктарына кубана, чыйылдаша буттарына сүйкөнүп атышты. Анан инектер буттарын кичине талтайтай эмчектерин итти. Эне баланын ушу кездеги лаззаты. Эненин жан бүткөнү жебип, маңдайынан жылжып, тер агып бар болмушу менен баласына сүтүн ийип, балдары эмчекке тумшугун бер малып, бер чыгарып, эркелей эмип жатты. Көрдүңбү бу жаныбарлардын мээрим төккөнүн? Азга унчукпай туруп, бизчи адамдар, бүгүн кай бир жаш энелер өздөрүнүн кан жандарынан бүткөн наристелерин көрүнгөн жерге калтырып кетип атышпайбы? Ушу айбандардын бири-бирине балдарына жасаган мамилелеринен да биз адамдар үйрөнө турган жагыбыз бар го. Мойсопут топозчу биротоло ачылып төгүлүп ээргип алды. Түгүл кыңылдап ырдай баштабаспы? Ар тарабындагы бейек чокуларды кыдырата карай. Тоолор, тоо койнунда туулуп өскөм, чыкпайт эстен. Үзүп чолуп созулантты. Бакыт улап алыска сенден кеткем. Шамалга бет кары суйдаң жерге келгенде жылкы сууруна чып-чып камчы басып, шаттана кыйкыра: "Чө жаныбарым, чөйе!" Кармалтап баскандан да жаганбы, мингичи да шукшурула чаба берди. Теге ат үстүндө ойноп, ат жалына жабыша, анан тизгенди кое бере колдорун көкөлөтө көтөрүп, бир эле жерге эңиле алаканына кармыкчып айтор шатыра шатман. Каштары керилип, оозу кең ачыла тиштери кашкайып, үзүп чоло кайталап коет жана кырды. Тоолор, тоо койнунда туулуп өстүм. Мен да аны көрүп тартып алдым да артынан чүк койдум. Топоз үйрү бизди карап коюп ылдыйга эңиштеди. Анан эле күтүүсүздөн өзүнө айттыбы же мага айтканыбы, бак этти оройлону. Болду, көбөлөр көбө кысталак. Үйүрдү алдыбызга салып алып ылдыйлап келаттык. Унаа үстүндө жогору чыккандан ылдыйга түшкөнгө кыйла кыйналган киши эр кашын оң колу менен кармай, артына чалкылап алган дейде олуттуу митти. Бер карасаң укам, сен окуган жигитсиң. Неге биз кыргыздар, эми деги эле адамдар, кайбир учурларда топоз чолук эмеспиз? Бири-бирибизге акарат сөз айтып, жүрөктөрүбүздү оорутпасак дейм да. Дайыма жанагы чеп коргон куруп алып, жырткычтардан коргонгон топоздорчо, бири-бирибизге жөлөк таяк боло билсек кана, аттың. Эңирде жетип келдик конушка. Дагы жанагы сөзүн кайталай күн кетти. Болду, көбөлөр көбө кысталак. Ара балыктай тым. Кимдир бирөөдөн жаман сөз уккандай кабагы карыш. Ошол болду, мурдагы кейпине түштү топозчу акем. Бирок башкалардын аны түнт, караңгы адам дегендерине ишенбей калдым. Кайсыл бир күнү дагы кабагын жара, ак жүрөгүнөн бакылдап сүйлөөрүн күтүп жүрдүм. Кайра көрбөдүм кабак жара сүйлөгөнүн. Түзгө кайтаарымда гана бир кийиктин бөтөн этин куржунума салып берип жатып, маңдайымдан өбө
колдорумду кысып багжаңдап күлөм интти. Жакшы баркам. Эрини, колдору, жүзү ысык, колдору жыпжылуу, ыман ыкластуу, бала пейил пенде экен Түнт акем. Кожошкендик топозчунун ошондогу түнт караанын апталап бүркөлгөн асмандай бир жарк эте көрүнө калган күндөй бажырайган элесин, ата журту, эли тууралуу кыска сөзүн эстейм кес-кес. Топоздордой бири-бирибизге жөлөк таяк болуп жүрсөк, жүрөгүм сыздап чыгат мындайда.